Биз азыр мобилярд породасындагы уйларды багып атабыз. Буюрса жыйынтыктар жакшы. Булар 2023 жылы ноябрь айында келген. Австриядан алып келген. 13 баш уй келген. Айылбанк аркылуу лизинг 5 жылга 6% менен. Жыйынтыктары жакшы. Былтыркы төлүн алдык. Азыркы учурда экинчи төлүн алып баштадык. И ошол эле учурда сааттатабыз да. Азыркы учурда жакшы берген учурда бир маалында 24-25 литрге чейин суткасына сүт берди. Ошол уйлар жакты, жакшы экен. Бул эт жана сүт багытында уйлар. Андан сырткары буга чейин биз швиц породасындагы уйларды багып келгенбиз. Алардан да азыр алып калганбыз. Алар менен дагы салыштырып багып көрүп атабыз да. Биздин аба ырайына мындай көнүп кетти деп айтсак болот. Анткени швиц уйлар деле, булар деле ошол бирдей темпте тамак жеши, башка тамакты сиңирүүсү, башка эмелерге аябай эле туура болуп атат окшойт дейбиз да. Экөө бирдей эле болуп атат да швицтер менен. Өзгөчөлүктөр бар экен. Өзгөчөлүктөрү бар экен. Булардын сөөктөрү чоң келет экен. Мындай этке бекем болот экен. Анан эми кичине бир аз жаңы алып келгенде бир аз адаптация болду окшойт. Кичине баягы буттары ооруду. 3-4 ай ошолорду дарылап эметтик. Азыр эми Кудайга шүгүр эч кандай ооруга ушул учурда чалдык элекпиз. Былтыркы 24-жылы төлөө алып баштадык. Ошондо 13 баш уйдан бизге 13 баш уй келген. Ошонун 3-өө ошо жолдо келатканда эле уже баягы алыс жолдон музоо салып келген экен. Биз 10 баш уйдан 8 баш музоо алдык. Биздин өзүбүздүн да кичине катачылык менен 2 баш музообузду өлтүрүп алдык да. Кичине суукка калып калышыптыр. Суук тийгизип өлтүрүп алдык 2 баш музоо. Ошол сандан сапатка өтүү максатында бул абдан эле жакшы экен. Биз мага мындай айырмасы абдан эле билинди. Сапат жакшы экен. Майлуулугу, уйдун сүтүнүн майлуулугу өзүнчө бир башкача. Мына биз азыркы учурда Каракол шаарында Майбулак компаниясы менен иш алып барып атабыз. Ошол Майбулак компаниясына мунун сүтүн түз алып барып өткөрүүдөбүз. Ошондо башка баягы жергиликтүү малга караганда майлуулугу абдан эле жогорулап чыгып атат да. Бермекмин кеңеш биздин фермерлерге, дыйкандарга баары бир кантсе дагы бул асыл тукум баары бир асыл тукумдук кылат экен да. Ошо асыл тукумга өткүлө жок дегенде ушул жасалма жол менен уруктандырууга өтүш керек деп ойлойм да азыркы учурдун талабы. Ошо менен өтүп, бул эми баягы буларда условияны талап кылат экен. Бул уйларчы, ошо условия жок болсо, жанагындай эмеге жасалма жол менен уруктандырууга өткөндө баягы фермер өзүн да кыйнабай, чөнтөгүнө дагы залакка келтирбей, мындай акырындык менен убакыт талап кылынат экен, бирок убакыт менен акырындык менен ошого барса болот экен да. Бул деле эми азыр жана сөздүн башында айтып кеткендей, мамлекеттин аркасы менен алып атабыз да. Мамлекет жана 6%дык каражатты бөлүп, ошонун аркасы менен келип калды да бул деле. Азыркы учурда жакшы эле, эми жакшы эле деп ойлойм, 6% жакшы эле, пайыз дагы үстөп, мындай аябай деле эме болгон жерибиз жок. Өзүнүн сүтү менен дагы баягы кутулганга аракет кылып атабыз. Андан сырткары ошол буга чейин багып келген малдарыбызды ошо бордоп сатып, ошолордон эме кылып, буларды азыр эми булар таза кандуу келген да. Былтыркы төлүндү алып калганбыз. Буларды азыр эч бир сатпастан, сатканга да мындай айтканда укугубуз жок. Баягы өзүлөрү баягы күрөөдө калып калган да. Ошолор менен өзүбүз акырында бир эмеден
чыгалы деп атабыз. Көйгөйдөн чыгып, буларды ошол бойдон улап кетели деген ойдо болуп атабыз да. Мында эми азыр жана сөзүмдүн башында айтып кетпедимби, тиги жасалма жол менен уруктандырууну жүргүзсө, ошол эле кыргызы ушундай той жаса, ушул эле сүттү эми мынчалык көлөмдө эмес, бир аз эми айырма болот да. Бул ал деле берет го деген ойдо болуп атабыз да. Азыр эми ошол салыштыруу иштерин жүргүзүп көрүп атабыз. Мына азыр мына көрүп атасыңар арасында мына могу сары уй, бул швиц породасындагы уй да. Өзүбүздүн эле коргодогу бул уйду биз жасалма жол менен уруктандырып алганбыз да. Быйыл биринчи тууду, биринчи жылкы тууганы азыркы учурда 10 литрден бир малкысын сүт берип атат да. Эки малда почти 18-19 литр сүт берип атат. Кечкисин азыраак берет экен, эртең менен жакшы берет. 10 литрден кээде 10 литрден ашык берип калып атат. Жайкысын эми бизде келишим боюнча бул бир жерде туруп багылчу уйлар эч жакка чыгарбай элебиз. Только тойту бияка алып келип берип атабыз да. Ошол жана Айылбанк аркылуу келишим менен алып атканда бул ошо стойловое содержание деп алынган да. Место! Учурда уйлардын байып кеткендигине байланыштуу 6-8 эртең мененкин 8, кечкисин 6 эле уй сайыз да. Калгандары байып уже сухостойго чыгып атат да. Техниканын өнүккөн заманы монун баарын мындай айтканда сатып келип койсо болот да. Кээде мына жумушчу күчүн таппай каласың. Ошондо өзүң келип мындай кыйналбастан, эчтеке эметпестен өзүң келип иштеп, мындай жумушун жасап кетсең болот да. Биздин дыйкан фермерлерге ушундай ылайыкташтырып, баягы сарайларды салып, баягы биз малга иштебестен, мал бизге иштегендей кылсак, ошондой нерселерге өтчөкпү деген сунушту кийрет элем да.